Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар, урматтуу Ак Жол Борс YouTube каналынын көрөрмандары, көрүүчүлөрү. Биз бүгүн атайын өзүбүздүн YouTube каналыбызга ушул Атабек мырзаны чакырганбыз. Маданият тармагына кандай эмгек сиңирип жатат, эмне иш менен, жумуштар менен алек болуп жүрөт. Бүгүн сиз өзүңүздүн ошол жумуш тармагыңыз боюнча айтып берсеңиз. Негизи биздин Лидер Плюс көрсөтүүбүз бир адамдын ошол өмүр таржымалы да, басып өткөн изи ушуга чейинки. Сиз алгачкы суроо ушул өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, албетте сизде биздин коомчулук жакшы эле таанып калды, атыңыз жакшы эле чыгып калды, бирок ошентсе дагы тааныштырып өтсөңүз өзүңүздү. Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулары. Мен Курмушуев Атабек Мамат Исаевич, Ош облусунун Алай районуна караштуу Ак Босого деген айылда жөнөкөй кызматкердин үй бүлөсүндө 1988 жылы 12 апрелде төрөлгөнмүн. Ошол эле айылдын орто мектебинде Абдурашид Тукеев атындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, андан соң Бишкек шаарындагы Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдында актёрдук окуу жай бар. Ушул окуу жайга 2008 жылы окууга тапшырып, 2012 жылы ийгиликтүү бүтүрүп келип, ошол жылдардан бери ушул Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында актер болуп кызмат жолумду баштап, ошол жылдардан бери актер болуп ушул жерде, ушул театрда иштеп атам. Сизге бир суроо да, такыр берилбеген болуш керек бул суроо сизге. Мисалы, тоолуу райондордо көбүнчө мына биздин Алайда да мындай өзүңүз байкайсызбы, мындай ырчылыкка же болбосо ушундай актерствого кызыккан адамдар менимче аз да. Көбүнчө эле ушул мамлекеттик кызматтарда иштегендер көп. Депутаттар бир мезгилде Алай районунан бир 16 депутат чыккан экен да. Сизге кандай себеп болду ушул тармакка мындай окуп калышыңызга, ушул тармакта иштеп калышыңызга? Эми мен өзүм жаш кезимден эле үй бүлөбүздө негизги түрткү болгон себеп ушу атам менен апам булар жакшы ырдашат. Негизи чоң ата, чоң энелерибиз деле ушундай, чоң атам, чоң энем баягындай бир санжыраларды, жөө жомокторду айтып, элдик оозеки чыгармачылык менен мындай бир тыгыз байланышта болгон бир таланттуу инсандар болгон экен да. Андан кийин өзүмүн атам менен апам дагы ушул искусство тармагына кызыккан адамдар болгон үчүн менде ушундай бир түрткү болду го деп ойлоп кетем да. Сиз жакшы да ырдайсыз да, мына интернетте ушу көрүп калабыз. Ырдайсыз дагы, ырларды да аябай жакшы окуйсуз. Баягы айылда жүргөндө башта өзүңүз билесиз, тойлор мындай комсомольский деп койчу, баягы столду тизип, бактын ортосунда өтчү да. Ошондой маалдарда мындай ырдап тойлорго чыкчу белеңиз? Албетте биз жаш кезде ошол сиз айткандай комсомольский тойлор көп болчу. Ал кезде баягы ресторанга чакыруу кагаз берип, костюм шымыңды кийип, тойго келип галстугуңду тагынып, азыркындай ресторанда отуруш анда жок болчу. Кызыгып, жаш балдарыбыз да кызыгып, той болуп аткан жерге чогулуп барып калганда, мына бала жакшы ырдайт, кел бир ырдап кой десе деле мен ошол жерге тойлордо ырдачумун. Ал кезде эми эч кандай аспабы жок, жандуу үн менен эле тойго ылайыктуу ырларды эми жаш кезде ырдап койчубуз да. Андан кийинки жылдары деле, мектеп кезинде деле ушул ырдап, андан кийин орто мектепте окуп калганда, бир 5-6 класс болуп калгандан баштап эле ушу мектептик кароо сынактарга катышып, андан кийин айыл өкмөттүк кароо сынактардан бир канча жолу жеңүүчү болуп, кайра райондук кароо сынактарга келип, районду жеңип алгандан кийин баягы
оозго алынып калгандан кийин музыкант агайыбыз экөөбүз бир областтарга келип, кайра областтан да жеңип республикалык деңгээлдеги кароо сынак фестивалдарга ушул ыр жөнүндө, ыр жаатында катышып калган учурларыбыз болду да. Ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол кездеги музыкант агайларыма, эжейлериме дагы ыраазычылык билдирип кетем да. Ошолор негизи ушул чоң сахнага, ырдаганга, ушул актерлук өнөрдү аркалап кеткенге ошолордун багыты, ошолордун түрткүсү, салымы чоң деп айтсам болот. Аларга ыраазычылык билдирсек да болот. Жакшы эле деңгээлге чыккан экенсиз да. Эми ушул ырчылык өнөрдү аркалоо оюңузга келдиби? Негизи менин негизги максатым ошол сахнадагы негизги максатым ырчы болуу эле да, ырчы болуу. Ырдаганды абдан жакшы көрчүмүн. Ал кезде баягы азыркындай интернеттер жакшы, соцсеттер жакшы өнүгө элек маалы, баягы тоолуу жерде жашагандан кийин бир гана ЛТР каналы менен КТР каналы тартчу да. Анан жумасына бир жолу Арно концерт болот эле. Арно концерт боло турган күнү мен үчүн майрам эле. Атайын даярданып, сырттагы иштерди бүтүрүп келип, Арно концерт көрүп, андагы ырчыларды көрүп суктанчумун. Мен ушундай бир чоң сахнага чыгып, ушул байкелердей, ушул агайлардай, эжейлердей болуп ырдап чыксам мен дагы деп негизги дегдеген, негизги көксөгөн максатым ушул болчу да. Анан орто мектепти бүткөндөн кийин ушу ырчылык жаатка Бишкек шаарыбыздагы улуттук филармонияга, филармониянын астында ырчылыкка даярдоо курстары бар. Ошол жерге негизи окууга ошол жерге баргам. Биринчи ошол жака баргансыз. Ал жер толуп калгандыгына байланыштуу анан кийин драма театрга, ошол кезде Алай музыкалуу драма театрынын башкы мүдүрү Жалил Жусупов деген агайыбыз бар болчу. Арты кайрылуу болсун, жакында көз өтүп кетти. Көз өтүп кетти. Ушул агайдын багыты боюнча анан кийин ошо Бишкек шаарындагы Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдында актерлук окуу жайга тапшырып калып, ушул кишилердин багыты боюнча анан кайра актерлук жака басым жасап кеткеним себеби ушул болгон да. Бул тагдырдын ошо буруму болуптур да. Эми азыр коомдо өзүңүз көрүп атасыз, азыркы замандачы, азыр убакта тамадалардын, ушул ырчылардын заманы болуп калды деп деле айтып атышпайбы? Мындан бир топ жыл мурун ушул артисттерге мына ырчыларга аябай кыйын болчу да. Мындай бизде көп деле акча мындай төлөнбөйт дегендей. Азыр эми көрүп атасыз, жакшы, аябай жашоосу жакшы. Сиз өкүнүп калбадыңызбы? Ошол ырчылыкка эле тапшырып койбой, ошол жакта эле эптеп ырчы болуп кетсем болмок экен. Жок, мен тескерисинче өкүнүп калган жокмун. Тескерисинче мен сыймыктанам. Себеби биринчиден мен максатыма жеттим. Ырчы болобу, актер болобу, мен сахна адамы болуп чыктым да. Бул менин негизги максатым болчу. Анан эми актер болгондон кийин керек болсо ырчы деле боло бересиң. Актер болгондон кийин бийчи деле болсоң болот. Актер болгондон кийин түрдүү түмөн кесиптин ээлерин аткарсаң болот да. Мисалы, мен актерскийде, актерлук окуу жайда окуп жүрүп эле, ошол эле ырчылар окуган вокал сабагынан деле кошумча сабактарды алгам. Мына Керим Турапов агай өзү атайын вокалдан сабак берчү. Сен театралныйга кирип кетиптирсиң, мейлеме тоскоол болбойлу, бирок окуудан сырткары болгон бош кездериңде келип бизден сабак алып турсаң болот депчи, өзүнүн кызыккан жайы бар экен да, акыл насааттарын айтып, Керим Турапов агайдын колунан көп сабак алып калдым вокал боюнча. Ал киши өзүнүн ырын ырдатканды жакшы көрөт эле. Актерлук окуу жайда окуум бүткөндөн кийин агайдын кабинетине барып атайын суранып, мен агай пианинодо ырдатчу, өзүнүн жана Туулган жерди сагынуу деген ырын сенин аткарууңда мен уккум келет. Ушу сеникиндей үндөр Кыргызстанда аз кездешет. Эми сен актерлук окуу жайды тандап кетипсиң, ошол жактан деле окуй бер, бул жактан деле окуй бер деп
ушул Керим агайдын колунан дагы сабак алып калган күндөр болгон. Эми ошол кайра эле ошол кесибиңизге өтсөк да. Окууну бүтүп келдиңиз. Келип эле кайсыл жакта иштеп калдыңыз? Бишкекте иштедиңизби, Алайдабы же Оштобу? Кайсыл жактан баштадыңыз? Окуу жайды бүтүп, дипломдук спектакльди биз Мустай Каримдин Ай тутулган түндө деген спектаклин тапшырдык. Бул окуу жайдагы менин устаттарым жөнүндө да айта кетпесем болбойт. Мен ушул деңгээлге жеткизген ошо кишилердин салымдары чоң. Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, лауреаты Гүлайым Каниметова эжекебиз 4 жыл бою бизге куратор болуп, бизге акыл насаатын айтып, сахнадагы артыкчылыктарды, кемчиликтерди баардыгын ушул эженин колунан биз окуп чыктык. Андан сырткары Тилек Жумагазиевич агайыбыз ошо актерлук окуу жайдын мүдүрү, бул кишиден дагы театр иши боюнча сабак алып, көптөгөн акыл насааттарын уктук. Мына Кудай буйрса жаман адам болгон жокпуз, жакшы адам болгула деп үйрөткөн багыттарына биз туура түштүк деп ойлойм. Байдүбөтов Дүйшөн агайыбыз сахна кеби боюнча сабактарды берип калды. Жаркын Балыкбаева эжекебиз, булардын жаткан жерлери жайлуу болсун, рахмат айтабыз. Ушу кишилердин арты менен, ушу кишилердин тарбиясы менен, ушу кишилердин багыты менен биз ушундай театрда, ушу искусство жаатында иштеп калдык да. Буларга чоң рахмат. Андан кийин окууну бүтүп келгенде мен адегенде эле ушул Ош улуттук драма театрына 12-жылы кабыл алынып, ошол жылдардан бери ушул күнгө чейин ушул Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында эмгектенип келатабыз. 10 жылга чукулдап калыптыр да? 10 жылдын жүзү болуп калды, дээрлик 10 жыл. Эми бул кесипти тандап, ошол кесип менен иштеп калгандан кийин бул кесип аябай өзүңө ыйык, мындай өтө мындай баалуу, мактана турган болуп калат экен да. Мен дагы ошол журналист болуп эмгектенип жатканым мына 11 жылдын жүзү болсо, мен башка кесиптерден ушул журналистиканы өзгөчө көрөм да. Сиз дагы ошол актёрдук кесипти кантип айта аласыз өзгөчөлүгүн? Актёрдук кесиптин рахатына караганда түйшүгү абдан көп да. Мисалы бир киного тартылып, же болбосо бир спектакль ойноп, көрүүчүлөрдүн астына сахнага чыксаң, ал абдан көрүүчүлөргө оңой сезилет, оңой көрүнөт да. А бирок чындап келгенде ошол спектакльди даярдоого канча убакыт кетти, канча нервиң кетти, канча мындай бир терпенияң коройт да. Ушунчалык көп тексттерди жатташ керек, партнерың менен иштешиң керек, режиссердун айтканын кылышың керек, ушул нуктарга, ушул багыттарга түшүшүң керек. Ошон үчүн түмөн түйшүгү бар, бирок мен үчүн актёрдук кесип абдан сыймыктуу. Себеби актёрлор, мисалы, президентти да керек болсо ойнойт. Актёрлор врач болуп да ойнойт. Актёрлор депутат болуп да ойнойт. Түркүн түрлүү образдарды ойной алат. А бирок ошого татыктуу интеллектуалдык деңгээли, билим деңгээли ошого дагы татыктуу болуш керек деп ойлойм. Ар кандай режиссерлор менен иштейсиң, кинодо башка режиссер, театрда башка режиссер, айтор түйшүгү көп. Анан ошол көп түйшүктү тартып, көп тексттерди жаттап, элге тартуулаганда элдер, көрүүчүлөр кол чаап койгон мына ошол гана бизге рахат. Рахат ошол эле бизге. Ошончо эмгектен келип ошол жери сиздер үчүн күткөн жер экен да. Эң күткөн вершина жерибиз ошол. Элдин кол чабуусуна биз канчалык деңгээлде арзыдык. Ошол бизге актерлорго, сахна адамдарына ошол бакыт болуп эсептелет. Жыйынтыгын күтөт экенсиздер да. Эл кандай келет ошо сиздер койгон спектакльдерге келеби азыр? Эми Ош улуттук драма театрына келип иштегениме дээрлик 10 жылдын жүзү болуп атат да. Ушул 10 жылдын ичинде бир канча ролдорду ойнодум. Ушул жылдардын ичинде элдин, көрүүчүлөрдүн театрга болгон
агылып келүүсү жакшырып баратат. Жакшырып баратабы, алдыга жылып баратабы? Албетте. Жакшы спектакльди койгондо канчалык спектаклиң жакшы болсо ошончолук. Мисалы, концерттерди коебуз спектакльден сырткары. Анан баягы жерлерди, региондорго чыгып, элдердин баягы маанайын көтөрүп, рухун, духун көтөрүү максатында концерттер менен барабыз. Өзүбүздүн театрда дагы мына Куттуу театрыбызда көптөгөн жанрдагы спектакльдер коюлду. Анын ичинде ушул алгач эле келип ойногон ролум Холик Курсантовдун өзбек драматургу да. Ата кемпир алып берейинби деген жанры комедия. Ушуда Салимдин ролун ойнодум. Алгач эле келип жакшы режиссерго туш болдум. Жакшы партнерлорго туш болдум. Алгач келип ойногондо негизги максатыма жеткенимди ошондо билип аябай кубанганмын. Кыргыз Республикасынын эл артисти Ташбек Кудайбердиев агайыбыз. Ушу менен бир сахнада ойноп калдык. Солтабай Нурбаевич агайыбыз эмгек сиңирген, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист. Алымкул Исаков агайыбыз, ушул агайлар менен партнер болуп, адегенде эле спектакль ойноп калганыма аябай кубанганмын. Бу жака келип дагы сахнада кандай жүрөсүң, кандай ойнойсуң, ал окуудан сырткары иш баштагандагы тарбияларды ушул агайлардан дагы алдык да. Албетте, адам чөйрөсүнөн дагы калыптанат да, чөйрө менен чакырын. Ырчылык өнөрдү тандасам жакшы боло эле деп өкүнүп калбадыңызбы деп суроо бердим го. Жамал Сейдахматова эжекебиз менен мен сүйлөшүп отуруп калганымды айтты эле. Азыр актерлордун жашоосу чынында оор, айлык акысы аз, таанылып калгандан кийин башка тармакта иштей албайт, көчөгө чыгып кара жумуш кыла албайт. Ушундай кыйынчылыктары бар. Ал үчүн актерлорго элдин келгени жакшы, ушул келип спектакль көргүлө деп кайрылып көп айтабыз деп мага айтып калды эле да. Ошол актерлук кесип менен кандай болот эми, жашоо туруктуу эле болобу мындай? Кандай биздин Кыргызстанда? Албетте жакшы суроо болду. Жогоруда сиз айтып өткөндөй Жамал эженин айтканы да абдан туура. Кыргыз театрынын жылдызы Жамал эже. Жамал эженин дагы акыл насааттарын угуп калдык. Туура айтып өткөн экен. Аны мен да айтам. Ушул маданият жаатында, искусство жаатында эмгектенген актерлордун, актрисалардын, деги эле маданият кызматкерлеринин айлык маянасы канааттандырарлык эмес. Айдан айга өздөрүнө, үй бүлөсүнө аны ачык эле айтып коюш керек. Бул көрүнүп эле турган нерсе. Көрүнүп турган нерсе, баарыбызга белгилүү. Айдан айга айлык маянаң жетпейт. Ошол себептен актерлор башка кызматтарды да кылганга туура келет. Мисалы, клиптерге түшөсүң, кинолорго түшөсүң, котормолорго, үн коштоолорго, телевидениелерге барып кошумча кызматтарды аракет кылып, өзүнүн аракетине жараша болот да. Аракет кылсаң берекет болот дегендей, ошо айлык маянаны күтүп отура бергенде болбойт азыр. Эми азыр мына маданият жаатына акыркы жылдары көңүл бурула баштады деп айтсам болот. Буюрса, мына мисалы маданият кызматкерлерине турак жайлуу кылуу максатында жеңил жолдор менен мамлекетибиз өздөрүнүн программаларын кабыл алып иш жүзүнө ашырып баштады. Кудай буюрса, театрга келген кадрларыбыз, кийинки жаштарыбыз деле жанагы үй маселеси, турак жай маселеси боюнча абдан бир кыйынчылыктар туулуп келген да. Азыр деле бар, жок эмес. Эми биз маданият министрлигинен, өкмөтүбүздөн мындай бир үмүт кылып турган чагыбыз, ушу жаңы келген кадрларды ушу театр жаатына, искусство жаатына айлык маяны аз деп эле көпчүлүк кадрларыбыз чет өлкөгө кетип калат. Мыкты актерлор, мыкты актриса боло турчулар ушул айлык маянанын азынан кетип калат да. Эми буюрса баары жакшы болот деп үмүт кылып күтүп турабыз. Эми сабыр кылып, маданият адамдары негизи сабырдуу келишет. Маданиятка өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан көңүл бурулса деп айтар элем. Себеби маданият улуттун жүзү.
Маданият менен спорт улуттун жүзү деп эсептейт элем да. Мен ошол спорт жаатында да көп иш алып барам да. Спортчу менен ушул маданият спорт тармагы менен маданият тармагында такай бир 10 жылдан ашуун же болбосо ушул 5-6 жылдан ашуун эмгектенген адамдарды мен патриот адамдар экен деп ойлоп калдым да. Албетте. Себеби спортчуларга дагы бир күнүмдүк ушу 100 сом тегерегинде гана бөлүнөт экен командировочный. Бул аябай кыйын нерсе да, чет өлкөгө барганда, башка жак сиздерде да ошондой, сиздер да ошол эле аз айлык акыга чыдап эмгектенип жүрөсүздөр. Анан эми сиз өзүңүз айтып калдыңыз азыр. Ошол айлык акыга эми каражатка байланыштуу да, бардык эле мына мен деле журналистмин, бирок башка кызматтарды дагы кылам. Кинолордон көрүп калып атабыз сизди, роликтерден көрүп калып атабыз, кыска метраждуу клиптерден көрүп калып атабыз. Биздин Кыргызстанда, биздин мамлекетте кандай төлөйт актерлорго ушул кино жаат тармагында? Эми кино жаатында мамлекет тарабынан атайын каражат бөлүнүп тартылган кинолор жок да. Жок. Анан өз алдынча кинолорду тартып жүргөн режиссерлор менен, кино жаатына кызыккан адамдар менен ушу актерлорго келип кайрылышат, ушул ролду ойноп бериңиз деп Суранышат дейм. Суранышат. Анан көпчүлүгүнө макул болобуз. Алардын шартына да карайбыз. Алардын шарты деле жыр катарлык мындай бир канааттандырарлык эмес да. Мисалы аз акча менен жакшы бир кинону тартканга болбойт. Алар деле актерлордон суранган учурлар болот. Биздин акча каражатыбыз, гонорар сизге мынча беришибиз керек эле, эми ошонун жарымын эле сиз бизге жардам бергенче тартылып бериңиз деп, албетте бири-бирибизди түшүнүү менен эле ошо тартылып келатабыз. Албетте алар деле бизди кур коюшпайт. Кинонун мисалы гонорары башка, ошол эле клиптердин, роликтердин гонорарлары башка. Өзүнүн ролу, ойногон ролуңа жараша төлөп беришет алар делечи. Сизге каржы маселеси тууралуу көбүрөөк суроо бердим да азырчы. Албетте. Үй бүлөңүз кандай? Каршы эмеспи? Мисалы ата-энеңиз, өмүрлүк жарыңыз, кой башка эле жумуш коечу, мындай көбүрөөк каржы булак таба турган дегендей. Албетте, үй бүлөм каршы эмес. Ата-энем дагы каршы эмес, себеби ата-энемдин уруксаты менен ушул кесипти тандап, ушул окуу жайга кеткенмин. Ата-энем да айткан, актер болсоң, искусство адамы болсоң, айлыгың аз болот, баары бир үй бүлөңө жетер бекен деп баягы ата-эне күйгөнүнөн айтат да. Эскерткен экен да. Эскерткен. Бирок мен ушул искусствону жан дүйнөм сүйгөн адам катары мен бул тармактын айлык маянасына көңүл бурбастан эле кеткенмин. Азыр эми Кудайга шүгүр, мен өкүнгөн жерим жок. Бул айлык маянадан сырткары деле бул ишти кылып, спектакльдерди ойноп, кинолорду ойногондон сырткары деле өзүбүз жеке бизнес менен алек болуп, айлыкты карабаш керек да, өзүбүз аракет кылып, жашоонун бир жашоодо киреше булактарын тапсаң болот. Өзүбүздүн мамлекетте эле чет өлкөгө миграцияга кетпей эле, ушул өзүбүздүн мамлекеттин ичинде эле ушул айлык маянам аз деп эле отура бербей аракет кылып, башка булактарды да издештирип таратабыз. Сиздин ошол өзүңүздүн кесибиңизге эле байланыштуу. Ушу Кыргызстанда кайсыл актерду же кайсы актрисаны аябай баалайсыз? Менин баалаган актерум Советбек Жумадылов болчу да. Ошол кездеги кыйынчылыктарга карабай, ошол кезде интернет жок, ошол кезде телевидение өнүккөн эмес, өзүнүн доорунда да. Кийинки жаштарга, кийинки урпактарга жакшы бир спектакльдерди ойноп, жакшы ролдорду жаратып, өзүн өлбөс, өчпөс жылдыз катары ошо театр жаатында, искусство жаатында издерин калтырып кетишти. Муратбек Рыскулов агайыбыз бул 4-чү эле класстык билими менен ушунча дүйнөлүк деңгээлге чыккан актерлорубуз. Мен ушуларды көрүп таасир алып, мен ушул кишилердей болсом экен деп кыялданчумун. Ошол кыялыма жеттим.
негизи кумир туткан актёрум ушу Советбек Жумадылов болчу да. Туура айтасыз. Мына Советбек Жумадылов деп калдыңыз. Ушул чынында мага да аябай жагат да. Мына байдын, кедейдин ролун мындай жеткири аткарат да. Байзакта мисалы кандай сонун байдын ролун аткарган, Бостондо кандай жеткирип аткарган Акбаранын көз жашында. Чынында ушундай. Мен ойлойм да, жеке пикиримде бул Советбек Жумадыловду бир аз баалабай койду десе да болот да, эмгегинчи. Мындай көп деле даңазаланган жок да. Эми сиз алдыда кандай максаттарыңыз бар? Эми ушул жол менен гана кетесиз да? Албетте алдыдагы Же бир жолу кино тармагына өтүп кетейин деген максатыңыз барбы? Жок, кино тармагына караганда театр мага көбүрөөк жагат. Көбүрөөк убактымды ушу театрга бөлүп атам. Мындан кийин да ушу театрдан алыстабаганга мен аракет кылам. Себеби киного караганда театр бул жандуу нерсе да. Жандуу, живой ойноп көрсөтөсүң, ошол образга живой киресиң. Ушул айырмасын жакшылап түшүндүрүп айтып койсоңуз. Чынында мында коомчулукта көп угам да. Мына кино актер менен ушул спектакль ойногон театральный актерлор айырмасы кандай? Анан экөөнүн айырмасын ролдорду аткарганда сизге кандай болот айырмасы? Ушуну жакшылап түшүндүрүп коюңузчу. Эми жана кинодо камерада ар кандай жерден тартып туруп, ар кандай үндөрүңдү деле башка бирөөгө коштотуп, же болбосо башка бир актердун үнүн биз барып коштогон учурлар деле болот да. Мисалы, театр менен кинонуку айырмасы чоң. Театрда живой ойнойсуң да, бүт баарын живой. Ушу зал толгон элдин астында жандуу үн менен жеткирип бергенге аракет кыласың. Жашоодогудай спектакль, жашоодогудай ойнойсуң да. Жашоодо кандай каарман болсо, мисалы экөөбүз кандай сүйлөшүп аткан болсок, ошондой үнүң болгондой кетет да. Өзүңдүн өңү түсүң. А кинодо болсо көп гримдер менен монтаждап, компьютердин жардамы менен үндөрүн да жасап койгон учурлар болот. Албетте элибиз, көрүүчүлөрүбүз жандуу нерсени, живой нерсени жакшы көрөт. Айырмасы ушунда. Театр актёру менен кино актёрдун айырмасы ат менен төөдөй экен демек э? Албетте театрда иштеп жүрүп деле кинодо эки тарапты алып кеткендер бар. Бар, бирок ошону айтам, деңгээли мындай театрдыкы жогору турат экен да демек. Албетте театрдыкы жандуу, живой болгон үчүн жогору турат деп ойлойм. Татаал да эми элдин алдында канча текстти канча дубль жок, канча текстти жаттап чыгасың. Ошол эле учурда ролуң менен алек болосуң. Өзүңдүн ким экениңди ал жерде унутуп коюшуң керек. Мисалы бир камкор адамды ойнойсуң, же болбосо бир сүйүүнү ойнойсуң. Сүйүүнү ойноп атканда сүйүш керек, башка көйгөйлөрдү, проблемаларды унутуп, ошо партнерың менен сүйүшүп ойношуң керек да. Айырмасы жашаш керек экен да ошол менен. Жашаш керек, ошо менен чогуу жашаш керек. Өзүң ким экениңди унутуп, тиги спектакльдеги ролдогу адам болушуң керек да. Ошонун кейпин кийишиң керек. Бир спектакльди чыгарыш үчүн канча убакыт даярданасыздар? Бир спектакльди чыгарыш үчүн эми абдан түйшүгү көп. Биринчи ошол сценарий менен таанышасың, анан ал кандай, эмне максатта жазылган, а биздин максатыбыз кандай, ошого дал келеби, режиссер менен кеңешип, стольный период деп коет, читкада отурабыз, окуш керек аны, тилиңди жатыктырышың керек. Бир айдын тегерегинде убакыт кетет го дейм. Бир айдын тегерегинде убакыт кетет. Эми мына үй бүлөңүздү кошуп сурай берейин. Ошол театрда эми ар кандай роль берилет да сизгечи? Албетте. Бирөөнүн күйөөсү болуп аткарышыңыз мүмкүн. Бирөөнүн көңүлдөшү болуп аткарып калышыңыз мүмкүн. Ошондой кезде жубайыңыз кызганабы? Ушул нерселерди эске алып туруп абдан туура суроо бердиңиз. Ушул нерселер болуп кетиши мүмкүн деген таризде мен жубайыма башында эскерткем. Ай, менин кесибим баш кошуп атканда. Баш кошуп атканда эскерткем. Кийин ушундай пикир келишпестик болбосун. Менин кесибим актер. Актер болгондон кийин ар кандай ролдорду ойношко туура келет. Кинодо ойношко туура келет. Театрда ойношко туура келет. Бирөөнүн күйөөсү болуп ойношко туура келет. Бирөөнүн ойношу болуп ойношко туура келет. Ошонун баарына сен түшүнүү менен мамиле кылып, түшүнүү менен кабыл ала аласыңбы?
Эгер ала албасаң, анда биз үйлөнбөй эле коелу. Үйлөнүп алып ажырашып кеткенге караганда үйлөнбөй койгон жакшы да. Деп анан кийин мен жубайым дагы макул болгон, мейли сиздин кесибиңизди туура түшүнгөнгө мен аракет кылам деген. Аракет кылбай эле түшүнүшүң керек деп айтканмын. Кийин эле бир кинолор болуп калды. Кинолордо мисалы өзү сөз берген башында кызганбайм деп, бирок кызганыч болот экен. Сөзсүз түрдө болду. Сөзсүз түрдө болот экен. Ошо кинону көрүп алып, анан өзү жубайым дагы кошо аткарган деле ролдор болуп калды. Ошондо көрдү, сиздин кесибиңиз абдан оор турбайбы? Текст жаттай албай кыйналдым, режиссер айтканын аткара албай кыйналдым, ыйла десе ыйлай албай койдум, мен күл десе күлө албай койдум. Абдан татаал экен. Түшүнүктүр да, жон терisi менен сезиптир да. Жон терим менен сизди түшүндүм. Кызганбайм деп. Азыр ушул рол ойноп аткан учурларыма кызганбайт, бирок кызганыч баары болот экен. Ушул жаш муунга, келечек муунга кандай насаат берет элеңиз? Ушул эл адамы болуш үчүн эмнелерди кылыш керек? Албетте сиз абдан туура суроо бердиңиз. Ушул кесипти тандоодо айрыкча кыргыздар жаңылышып калат экенбиз да. Жана колубуздан келбеген бир толк чыгара албай турган кесипти тандап алып, анан кийин 5 жыл бою, 6 жыл бою окуп, өзүбүздү да кыйнап, ата-энебизди да кыйнап, контракттарды төктүрүп, анан аягында ошол окууну бүтүп-бүтпөй анан миграцияга кетип калат экенбиз. Андан көрө кийинки жаштарга айтарым, ушу ойлонуп, колуңдан келген кесипти тандаш керек да. Ошодон нан таап жей аламбы деп ойлонуш керек башында. Анан тигинин баласы юрист болуптур, тигинин баласы университетте доцент экен, мугалим экен, мен да ошондой болушум керек эмес. Андай атаандашуу болбош керек, куру намыс болбош керек. Менин колуман эмне келет, ошону гана тандайын. Мен ушул ишти алып кете аламбы? Жөндөмүнө караш керек. Ата-энесин кыйнап эле анан кийин чоң окуу жайда окуп туруп анан дипломун үйгө коюп, өзү миграцияда жүргөн инсандарыбыз өтө көп. Ошондой болуп калбаш үчүн кийинки урпактарыбыз, кийинки муундарыбыз, балдарыбыз кесипти туура тандаса, ошого туура тандашына ата-эне дагы туура багыт берсе деп айтар элем да. Мисалы өзүнүн досуна, мисалы бул досум мени баласын тиги окуу жайга окутуптур, президентский академияга окутуптур, мен деле баламы ошого окутушум керек эмес. Менин баламын колунан эмне келет? Ошону баарын карап туруп анан кийин багыт бериш керек деп ойлойм да. Кесипти туура тандаш керек. Туура айтасыз. Кесипти туура тандаш керек да. Биздин Кыргызстанда ошо сиз айткандай азыр көбүнчө саясат тармагына болуп кетишти да. Юрист болуш керек, экономист болуш керек дагы. Бир жерде айыл өкмөт, аким, губернатор, президент болот менин балам деп эле. Ошол тармакка бизде чыныгы адистер жок болуп калды да. Баягы ошол театр тармагында деле, журналистика, техника тармагында ушундай баланын жөндөмүнө карап окута турган болсо, ошого жардам берип түрткү боло турган болсо, албетте бул мамлекеттин өнүгүүсү ошого да көз каранды да. Сиз аябай туура сүйлөдүңүз. Эми биздин бул акыркы сурообуз мына. Сиз ушул деңгээлге, ушул ийгиликке жеттиңиз, ушундай деңгээлге жогорку мындай өзүңүз эл адамы болуп калдыңыз, жогоруда айткандай. Кимдерге ыраазычылык айтасыз? Эми сизге сөзсүз түрдө бирөөлөр мындай түрткү болду да. Албетте мен ыраазычылыгымды биринчиден атам менен апама айтам. Мен ушул кесип татаал экенине, ушул кесиптин айлык маянасы аз экенине карабай, мейли балам ушул өзүң алып кете турган тармакты тандадың, өзүңдүн көзүң жетсе окуу балам ушул окууга деп, ошол окууга жөнөткөн, ушул ийгиликке жетишиме түрткү болгон ошо ата-энеме чоң ыраазычылык билдирем. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, бар болушsun ар дайым. Мындан кийин да биз менен жалпы эле ата-энелер бар болсун. Андан сырткары мени ушул окутуп, ушул сахна сырларын үйрөтүп, ушул деңгээлге жетишиме түрткү болгон, себепкер болгон Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Гүлайым Каниметова эжекеме чоң ыраазычылык билдирем. Тилек Жумагазиевич агайыбыз ушул негизи жалпы эле мени окуткан ага эжелерге, андан кийин ошо театрга келип иштеп калгандан кийин
окууну бүтүп келгенден кийин жумушка келгенден кийинки ага эжекелерибизге, азыркы кесиптеш аксакал ага эжекелерибизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Андай эмес, мындай жүр, андай ойнобой, мындай ойнош керек деп сахнанын сырлары көп. Ушуларды үйрөткөн режиссерубузга дагы терең ыраазычылык билдирип кетет элем да. Ар дайым бар болушун, иштерине ийгилик каалайм. Атабек мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрсөтүүгө келип өзүңүздүн ушул маегиңизди куруп бердиңиз. Урматтуу интернет колдонуучулар, биз сиздер менен коштошпойбуз. Биз ар дайым ушундай элдин алдында жүргөн Кыргыз Республикасына, биздин мамлекетибизге эмгегин сиңирип жаткан инсандарды чагылдырып жүрө бермекчибиз. Жолугушканча.